Көптөгөн жаштар кимдердей болгусу келет жана кимдерди ээрчийт. Бардыгыбызга эле белгилүү. Роналдо, Месси, Неймар же Хабиб же Конор. Эми ушул жылдыздарды жакшы көргөн балдар алар туурасында көп маалымат билгиси келет. Билгендер дагы бар. Ал эртең менен кандай тамактанат, кечкисин кандай тамактанат, канча гол киргизген, канча алтын бутсу бар, канча алтын тобу бар, мунун баары билгиси келишет. Алардай боломун деп, алардын кылган кыймыл аракеттерин тураганга аракет кылышат. Алар кандай сүйлөсө ошондой сүйлөгөнгө аракет кылышат. Кандай прическа койсо ошондой прическа койгонго аракет кылат, кандай кийинсе ошондой кийингенге аракет кылышат. Канча кийинбейли, канча аларга окшошпойлу, бирок алар биздин бул дүйнөдө чын эле барбызбы же жок экенибизди деле билбейт. Аларга кызыгы деле жок. Алар сени эстешпейт. Алар сен үчүн күйбөйт. Сенин бактылуу болууңузду деле аябай каалашпайт. Бирок сен пайгамбарыбызды ушул жылдыздар таанагандай тааныйсыңбы? Кандай кийим кийген, кандай тамакты жакшы көргөн, анын бою канча болгон, канчанчы жылы жарык дүйнөгө келген жана канчанчы жылы акыретке сапар тарткан. Ал сенин бул дүйнөгө келериңди билет эле. Сен үчүн деп ар дайым 5 убакыт намазында тахажжудта ыйлап буттары шишип кеткенчекте туруп намаз окуп Аллах Таалага дуа кылар эле. Ал баарыбыздын атыбызды бир-бирден атагысы келген. Бирок жалпы аты менен я уммати, о Аллахым, менин үммөтүмдү кечир деп ар намаз сайын сураган. Ал менен биздин бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу болушубузду аябай каалаган. Сен мактап жаткан жылдыздар алар үчүн эмне кылып жатканыңды деле билбейт. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сенин кылган амалдарың, жакшы амалдарың пайгамбарыбызга окшошуп аткандыгың пайгамбарыбызга бир убакытта дайыма көрсөтүлүп турат. Ошого чыныгы үлгү болгон менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эргешейли, ага окшошконго аракет кылалы.